Салем достар, сиздер менен бүгүн ерекше дайымды болуп чыгатын штрудели тамагын дайындайтын болабыз. Өтө дайымды болуп чыгады, жасап көрүүгө кеңеш берем. Видеонун соңуна чейин карап, менин каналыма подписаться этүүнү унутпаңыз. Эң әуелі казанга май куюп, этибизди куурамыз. Казандын астын жай коюп, бетин жабып, пискенче коябыз. Этибиз пискенче өзүбүзгө керек заттарды дайындап алабыз. Ошон үчүн бизге картоп керек болот. Картопубузду ашып жууп алабыз. Бизге сабыз керек болот. Оны да үлкөн кылып турап, дал видеодагыдай кылып ашып тазартып алабыз. Этибизди бир карап, куурлук болуп калганда, уган ырылуу кылып турап, бир жуабызды жасагабыз. Эки ас касык томатымызды салабыз. Томатымызды салып, жакшылап аралаштырып, кичине куургандан кийин үстүнөн морковубузду салабыз. Онун үстүнө ашылган картопубузду салабыз. Картопубуз негизи менимче ирирээк болгон жакшы. Этибиз баары пишсин дегенче езилип кетеди. Дәмине карай тузун, дәм жугучтарын, бурушун салабыз. Үстүнө картоп батып турганча суу куябыз. Тамагыбыз пишип жатканда биздер камырыбызды дайындайбыз. Унубузга жумурткабызды салып, муздай суу косуп, билеп алабыз. Дайын болгон камырыбызды салфанга немесе ыдыска төңкөрүп, демалтып алабыз. Демалган камырыбызды шагын эки бөлүккө бөлүп, шагын нанысабыз. Жып-жыка кылып жазып алабыз. Осулай кылып, энди онун үстүнө барлык жерине жагылатындай кылып, суюк май жагабыз. Видеода көрүп турганыңыздай, камырыбызды майлап болгондон кийин осулай коебуз. Катты басып орамаңыздар, арасына суу кирмей писпей калат. Дайын болуп писип калган тамагыбызга камырыбызды бөлүп салабыз.